айрым адамдар келип сураган да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан: о Аллахтын элчиси, эгер тагдыр жазылып калган болсо, анда амалдын эмне кереги бар? Ар кимибиздин бара турган жерибиз тозок, бирөөнүкү бейиш болуп калса эмне кереги бар анда амалда деген. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: амалу, амал кылгыла, амал кылгыла. Куллу махлукин муяссарун лима хуликала. Ар бир махлукат эмнеге жаралган болсо, ошол нерсе жеңилдетилет. Бул деген сөз, сиздин багытыңыз каяк болсо, ошол жактын амалдары жеңил болот. Кээ бир адамга бирөөнү өлтүрүп коюш, бирөөнү ушактап коюш, бирөөгө жалган жала жаап салыш, калп айтып коюш, бирөөнүкүн уурдап алыш, тартып алыш аябай жеңил. Бирок ал үчүн сооп амал жасаш өтө оор, тоодой. Алла сактасын. Эгер күнөө иш сизге жеңил болуп аткан болсо, анда адам тоо кылып кайтыш керек. Сооп иш жеңил болуп аткан болсо, анда альхамдулилла Аллахка көп-көп шүгүр кылыш керек. Ал эми кадариттер, ушундай тайпалар иманда ушинтип адашкан. Бирөөлөр болсо Аллах таала мажбурлайт десе, бирөөлөр болсо Аллах таала тагдырды жазган жок. Биз эмнени кылсак, эмнени сүйлөсөк, ошондо Аллах таала билет деп. Мына ошондой эле адам баласы тагдырга ыйман келтирдим деп, Аллахка тоокел кылдым деп коюп, амал кылбай жатып алгандар, мунун бардыгы алданат. Аллах таалам тагдырды жазды деп, бирок адам Аллахка таянып, умтулуп амал кылыш керек. Бул нерсенин бардыгын Аллах таалам бизди мажбурлап атат. Мен иштебей жатканымдагы, амал кылбай атканымдагы Аллах таалам буйругу менен. Бирөө арак ичип атса дагы бул Аллах таалам буйругу менен дейт. Күнөө иштерди кылып атса дагы бул да Аллах таалам жазып койгон нерсе дейт. Болду, ал өзүнүн бир кемчиликти көрбөйт. Бүт Аллахка шылтайт. Тагдырга таянып алат. Аллах таалам тагдыр менен эмес, сенин кылган амалыңа, сүйлөгөн сөзүңө таразалап туруп жазаны берилет. Адам шылтоо кыла албайт: о Аллахым, мени ушундай жазган экенсиң, мен ошондой кылдым деп айта албайт. Адам баласына Аллах таалам ыктыяр берген. Мына ар кимиңиз азыр көрүңүз. Ыктыяр бар. Бир эле айлык жумуш дейли. Бирөө айтты мына бишекте турган адамга: сен көлгө иштейсиң, анан үйдүн жанында эле иштейсиң. Кайсын иштейсиң десе, адам айтат да: үйдүн жанындагы эле иштейм. Эмнеге десе, жакын убакыт менен дейт. Аллах мага жазып коюптур тагдыр көлгө, мен көлгө барайын дебейт да мисалы. Адам дайыма жеңилин тандайт, өзүнө ыңгайлуусун алып атат. Аны ар бир адам сезет. Аллах таалам бизге ыктыяр берген. Жаманды жолду өзү тандайт, жакшы жолду өзү тандайт. Болгону Аллах таалам адам тандаган ыктыярга ийгилик берет, жеңилдетип берет. Күнөөнү тандаган адамга дагы урсат берет, жакшылыкты тандаган адамга да Аллах таалам урсат берет. Ошол нерсе тагдыр болуп жазылган. Аллах таалам билген ошондой кыларын. А кээ бир адамдар жакшылык келсе көтөрө албай, кутуруп кетип, ошонун артынан дагы имандан ажырап калгандар бар. А эгерде тагдырга ыйман келтиргенде адам, ушунун баардыгын адамдын өзүнүн нугуна, өзүнүн парасатына чегине коюп калат. Себеби билет, бул нерсе жөн келген жок. Бул жакшылыктын баары Аллах таалам жазды. Мени сынаш үчүн мен буга шүгүр кыламбы же кылбаймбы? Ушул берген байлыкты бөлүшөмбү, бөлүшпөймбү? Кедейлик келсе дагы сабыр кылат. Аллах таалам ушунун кулдарын бирин кээ бирлерин бай кылат, кээ бирлерин кедей кылат. Хадистердин биринде айтат: Аллахтын ушундай кулдары бар, кээ бирлер кедей. Эгер аны Аллахтан бай кыла турган болсо, алардын байлыгы ал адамдарды капырлыкка түртөт деген. Кээ бир бай адамдар бар, аны Аллах таалам кедей кылып сала турган болсо, кедейлик аларды капырлыкка түртөт деген. Ошон үчүн биз билбейбиз кайсы нерсе жакшылык. Бул нерсе да жакшылыкпы, тиги нерсе жакшылык. Аны нерсени биз өткөндөн кийин түшүнөбүз. Ошондуктан тагдырга ыйман келтирип, буну бекемдеп, себептерин аткарып, умтулуп, жакшы амалдарда жасап жүрөбүз керек. Чөкпөш керек. Жогоруда айткандай, кээ бир ийгиликтер келсе, кутуруп кетпеш керек. Мунун баардыгы Аллах тааламдан деп билиш керек. Ошондой кайгылардан, жаман нерселерден адам оолак болот. Ошосу сергек болот, көңүлү ток болот, кайгы муңдан алыс болот. Кыйынчылыктарга сабыр кылат. Аллах тааламдан экенин билет. Тагдырдын өзүнүн пайдаларын, мөмөсүн айтса, жашоо аябай чоң сабак болду өзү.